Бизде 30-тан ашып кеткен балдар бар театрда. Анан биз айтабыз да, үйлөн да. Үйлөнүш керек, тукум булашың керек, Кудай ырбады, бала чакалы болушуң керек десең, айтат мынакей, эже дейт, азыр мага кыз тийбейт дейт. А эмне болду? Сен десем, күлөт деги. Мен үйүм жок болсо дейт. Алган айлыгым 20 000 сом болсо эже дейт. Ана машинам жок болсо дейт. Анан мага эч ким тийбейт азыр дейт. Мен ошон үчүн айтат элем, кыздар, баягы кеп анда эмес, кеп акчада эмес, кеп ошол адамдын бири-бириңе болгон мамилеңде, жакшы көрүшүңдө, ал адамдын акчадан башка байлыгы толтура. Жан дүйнөсү, мисалы, жан дүйнөсү, акчадан башка нерсе көп да. Сезимди материалдык нерсеге байлабаш керек да. Материалдык нерсе. Биз мына экөөбүз кошулганда эчтекебиз жок болчу. Экөөбүз тең МКнын апасы бар, атасы өтүп кеткен. Менин атам ошол кезде биз жаңы үйлөнгөндө ата айнем тирүү болчу. 1 жылдан кийин көздөрү өтүп кетишти. Ошону менен экөөбүз мынакей 2 кашыкты бириктирип анан турмуш курдук. Баарыбыз тапкан ташыбызды чогуу таптык. Менде үй да жок болчу, машина да жок болчу, айткандагыдай айлык да жок болчу кездечи. Ошонун баарын баягы турмуштун ачуу таттуусун бирге көтөрүп, бирге чоңоюп, бирге эс тартып дегендей. Анан азыр Кудайга шүгүр, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Экөөбүздө бала да бар, чака да бар, челек да бар дегендегидей, там да бар, машина да бар, баары бар. Эң башкысы бул бири-бириңе болгон мамилең, бири-бириңе болгон сезимиң, андан кийин анан эң биринчи байлык бул ден соолугуң.